Жакында Садыр Жапаров Нарынга барып, Нарындын эли менен жолугуш өткөрүп кетиптир. Эми ал жолугушага туш тараптардан элдер келиптир. Кээ бирлер өздөрү кызыгып түшүп келип, кээ бирлер болсо тарапташтары катары болуп келиптир, кээ бирлер айдалып келиптир да. Эми айтарым, мен өзүм нарындыкмын. Нарында төрөлүп, ошол жакта чоңоюп, Чкалов деген мектепти бүткөнмүн деген. Бала кезимден бери билем, ошо биз мектепте окуп атканда ошо Чкалов, Киров, Ленин, Токтогул, Кычаан деген мектептер бар болчу. Ошо мектепте окуучулар биз деген баягы ошо тараптагы ошо жерге көп барчубуз. Биз барчубуз жанагы Ыртыстан аркы Теке Секирек деген жерге. Биз жума сайын дем алыш күнү болсо эле кетчүбүз ошол жака тоого теги Коктууга чыгып барып тоого чыгып келебиз деп. Кеңешке көп барчубуз. Кеңеш деген бул аэропорт. Аэропортко биз картошка көп бардык жардам берип. Андан ары алыс жакта Салкынтөргө да канча үй салгана барчубуз. Андан кийин Ленин, андан кийин Калинин. Калининге биз деген дагы эле ошо картошка тергенге, чөп чапканда, чөп жыйнашканга жардам берип, ошока көп барчубуз бала кезде. Андан кийин Ташбашат. Ташбашатка болсо биз кызыгып барчубуз. Ташбашатка киргенде оң тарапта тоо бар, ошол жакта деген Коктууда немецкий свастика болуп тигилген, елка менен тигилген бир знак бар болчу. Биз кызыгып, ал согуштан кийин баягы немистер пленге түшкөндөрдү алып келип ошол жака иштетип, елка тиктиргенде алар болсо ошо свастика катары тип коюптур. Ал көп жылдан кийин елкалар качан чоңоюп чыккандан кийин аны ошондой гана билиниптир да. Ал ошо свастиканы баш жарын кесип коюп, бирок крест болуп турат. Ага көрөбүз деп биз канча автобуска туруп биз барчубуз бала кезде ойноп барып келип, анда автобустар арзан болчу, 5 тыйын, 10 тыйын. Эртең менен кетебиз, барып походко чыгып ойноп, кайра кечинде үйгө автобуска түшүп кетип калабыз. Ошентип. Андан кийин эки нарынга жетпей, ошо Ташбашаттан кийин оң жак узун жер тоо кой болуп кетет. Токойдон ошо жак тарап бүт ал ошонун баары Жетим тоо. Жетим тоонун деген узундугу бул хребет 120 километр экен. Бийиктиги болсо почти 5000 метр экен. Көрдүңөрбү? Эми ошо нарындык элдерге мен айтаар элем. Нарындык элим, менин жердештерим, ошо жакта жашаган айтып кеткен айылдагылар, тегилердин баарын. Силер деген ошо Жетим тоо деген илгери эле союз кезде эле бул билинип, алыкталып, геология разведочный иштер жүргүзүлүп, ошо картада бар, Жетим деп. Ошо жерде мондай запас рудника бар примерно, анын баары изилденип бүткөн. Анын баары ага тийген эмес союз кезде. Анткени ал жерде экосистема бузулат деп, ал жаратылыш бузулуп калат деп, ага тийген эмес союз кезде. Эмне үчүн азыр бул Садыр Жапаров мыйзамсыз түрмөдөн чыгып алып, мыйзамды бускан боюнча чемпион. Ал жөнүндө эмне мыйзамдарды бузуп, элдеги эмнеге алдаган, теге акталып кеттим деп алдаганы боюнча, муну боюнча жакшынакай жанагы депутат Каныбек Иманалиев сонун айтып берди анын баарын. Аны мен ссылка кылып койгон видеого көрсөңөр болот, анын сөздөрүн угуп. Мен да канча айтып кеткем, эмне мыйзамдарды бузду деп. Эми ал мен кайталабайын, бүгүнкү сөзүм. Айланайын ошо жерде жашагандар. Ошо Жетим тоого тийдирбегилечи, тийбеш керек ал жерде. Азыркы бул бир мыйзамсыз, бир билинбеген, бир булар легитимсиз адамдар буга эмнеге асылып атат биздин Жетим тоого, Нарындын тообузга я? Эмнеге асылып атат? Бул Садыр Жапаров деген калп эле кумтөрдөп кыйкырып жүр, эми келип биздин Нарындын тоого асылып атабы? Жетим тоону билесиңерби? Бакиевдин убагында деген Максим Бакиев аны 300 сомго эле сатып алган лицензияны. Аны болсо 20%-ын Бакиевтерге калтырып, анан 80%-ын болсо тиги Кытайга сатып ийген. Канча миллион долларга саткан, эч ким билбейт аны. 80% уставной капитал деп мен ал жөнүндө да видео айтып бергем. Аны кызыксаңар, аны да ссылка кылып коем. Эми ошо Фу Пен деген кытайлык инвестор Урумчиге чыгара даярдап, ошо теге темирди обработка кылган завод куруп коюптур. Күтүп атат ал. Анан бул Садырдын программасында калп эле бул ушу Жетим тоону ушуну
өзүбүз разработка кылабыз, мамлекет өзүбүз кылабыз, бир тыйын эметпей, бир жагы эч жака чыгарбайды, бул калп. Азыр мамлекетте бир тыйын жок, сокур тыйын жок, бюджетте жыртык, дыра деп коет. Россиядан 20 миллион доллар алды, айлык төлөй албай. Кайра арызга батты Россияга жалдырап атып. Газды о теге түшүрбөй койду. Басы кымбат бойдун такыр. Газды осо билесиңер. Кыргыз газды бир эле сомго сатып ийгенбиз, билесиңерби? Эми ошо мамлекетте бир тыйын жок келип алып, ошо биз өзүнчө бир государственный бир компания ачабыз, анан инвесторлорду алып келебиз деп атат. Көрдүңөрбү? Инвестор алып келебиз деп атат. Инвестор ким келет? Кытай келет кайра. Ким келмегеле? Күтүп аткан Кытай келет. Түшүнүп атасыңарбы? Ал жердин экосистемасын бузулсак, биз өзүбүзгө зыян болот. Теректе жашаганым бар. Ал жерде билесиңерби? Бугу Марал заповедник бар. Ал жерде нарын суу бар. Нарын суунун башталышы ошол жерден башталып атат. Бүт Орто Азиянын баарын өтүп барып, тетяктан барып тиги Сырдария, Мурдария болуп теги Аральский тетякка чейин агып кеткен нарын суунун башталышы ал деген. Бир жагына комтөр бизди теге уулантып атса, теги хвостохранилищелер канча калдыктары келип атат. Нарын жака, нарын сууга. Эми ушул жетим тоо калдыбы? А жетим тоону булар деген ой эле кесип чоңкур казат. Стройка чоң бир үйдү деген имаратты салганда, көп кабаттуу үй салганда тим эле чоңкур болуп казат да. Ал үйгө эле болуп атпайбы? А элестеткиле. Рудникте жанагы темирге жеткенге канча километр ылдый кашыш керек аны ылдый. Канча километрде ылдый кашыш керек. Ылдый кылып оюп атып, ошакта жерге де бүт элдин баары ошакта айылдыгары менен, үйлөрүңөр менен оюлуп жок болуп кетпегиле. Алар деген темирдин баарын ээлеп алып, алтын тапса алтынын ээлеп алып, жестаса жесин, күмүшүн, темирин ээлеп алар кытайлыктар алып кете берет, машиналеп, жүктөп, чыгарып кете берет. Калдыктарды жанагы, мусорлардын баарын, аткоттордун баарын, таштардын, топурактардын, кереги жокторун. Анын баарын калтырып кетет аяка. Анан оюлган килтеген, моундай воронка деген оюлган жер калат. Анан ошо жолдун тегеретесинде ошо теги Ленин, Калин, кеңештин баары отуруп жалдырап карап отуруп берели анда. Ыртыстан дүңкүлөт болуп өтүп, ат башынын көчөсү менен Кыртайга ташып кетип аткан күнүгө жолго чыгып, машина санап коюп отуруп берели карап, жалдырап коюп. Өткөн машиналар 500 машина өттү бүгүн 1000 машина өттү коюп. Санап отуруп бересиңерби? Силер биздин байлыкты, биздин экологиябызды бусуп, талкалап, экосистеманы бусуп атканда. Малыңар каяка барып, каяка жайлайсыңар? Жайыт деген бул жок болбойбу силерге? Каяк эмнеге биз ошону карап, ошого макул болуп атабыз? Буларга жетим тоону бербейбиз. Бербегиле. Жетим тоо жетим эмес. Нарындыктар, төшүңөр менен туруп бергиле. Бербегиле, өткөрбөгүлө. Эч кимди жолотпогула. Келдиби? Президент болом деп атабы? Анда өзүнүн чөткөй программасын көрсөтсүн. Жетим тоо асылып калбай, комтөрдү унутуп коюп. Илгери Кытайдан келген мигранттын баласы бул деген, мигрант топ Кытайдан качып келген качкындын баласы келип алып, бизде Кыргызстанда каяка тыккысы бар? Кытайга бизди кул кылган атабы? Өзүнүн программасын көрсөтсүн. Эмне кылган атат? Кыргызстанда кандай бул кризистен чыгарып кетет? Эмне үчүн жанагы байларды, жана канча Кыргызстанда 150-200 киши бар бай, урдаган, жалаң уурчулук менен, коррупция менен байыгандар бар. Ошолордун баарын бүт счетторду арестовать этсин. Ошолордун баарын, акчалардын баарын кайтартып келсин. Рай миллион акчасын кайрап келсин Кыргызстанда. Ошо менен биз карыстандан кутулабыз Кытайдын. Ошо менен биз дагы экономикабыз көтөрүлөт. Айлыктарды көтөртүш керек. Программасы жок, иштете албайбы? Кетсин анда. Президентке барбай эле койсун бул деген. Мындай афера века токтотсун. Жетим тоо деген силерге эскертип кетейин. Дүйнө жүзүн боюнча, ушу планета, биздин планета боюнча экинчи орунда турат экен запас боюнча. Бирок запастын аркасында экосистемабыз турат. Буга деген азыркы шартта, азыркы келген булар деген мыйзамсыз келген иштете албайт. Жолотпойбуз. Жолото көрбөгүлө, сактап калгыла.